Жаңы Муун академиясы Бишкек шаарындагы Борбордук Азиядагы Америка университетинин комплекстүү академиялык даярдоо программасы болуп эсептелет. Аталган академияда 20 чукул адам эмгектенип, жыл сайын 100дөн ашык билимге умтулган жаштарга келечек кесибин туура тандоого көмөк көрсөтүп келет. Мен 15 жылдан бери АКШда, Кытайда, ошондой эле Кыргызстанда сабак берип келем. Биз жаштарга жөн гана тил үйрөнүү эмес, маданиятты үйрөтүүгө да басым жасап келебиз. Ал эми Жаңы Муун академиясы орто мектепти аяктаган студенттерди даярдоо үчүн 1 семестр же 1 жылга созулган интенсивдүү адистештирилген уникалдуу даярдоо программасы болуп саналат. Программа орто мектептин бүтүрүүчүлөрүнө өздөрү каалаган окуу жайга кирүүгө жардам берүүнү көздөйт. Катышуучулар англис, орус тилдеринде тереңдетилген программа менен билим алышат. Ошондой эле баардык курстар критикалык жана аналитикалык ой жүгүртүүнү, академиялык жазуу көндүмдөрүн өнүктүрүүнү жана студенттердин лидерлик потенциалын жогорулатууну көздөйт. У нас есть также стипендиальная программа, то есть она направлена на поддержку. Биздин программа жөнүндө айта турган болсок, өзүңүздөр билгендей жерлерден келип билим алышат. Биз алардын окууга болгон аракетинде үй бүлөлүк абалына карайбыз да тест тапшырууга чакырабыз. Тест ийгиликтүү тапшыргандар интервьюдан өтүп, окууга кабыл алынат. Жаңы Муун академиясында жыл сайын 100дөн ашык студент болсо, алардын 25и бекер окушат жана көптөгөн мүмкүнчүлүктөргө ээ болушат. Факторами в отборе. Аталган академияда жалпысынан 123 орун болсо, алардын 25и жерлерден келип гранттык негизде билим алып жаткан жаштар. Бул жакта профессорлор аябай жакшы. Сен ар бир түшүнбөгөн темаңды кайра кайталап, кайсы жерде түшүнбөдүңөр, алар бизден кайра сурайт да. Силер кайсы жерден түшүнбөдүңөр, бизден сурагыла, эмне болду деп биздин жаныбызга келип айтат. Анан кийин керки профессорлор болсо, бизди коллегаларындай эле көрүшөт. Биздин жаныбызга келип, коллегаларым эмне болду, кандай кайсы жерден ката кетип атат, кайсы жерден кыйналып атасыңар, ошолор боюнча айтып бергиле дейт. Ошондой эле биз окуудан сырткары дагы бул жакта АУЦАнын өзүнүн кружоктору бар, ошолорго катталсак болот. Мисалы мен бул жолу АУЦА ТВ кино боюнча клубка катталдым. Ошондой эле волейболдун клубка да катталдым. Андан сырткары дагы өзүм жеке клубтарымды ачып жатам, өзүм досторум менен жакында буларды дагы ишке ашырып, бирге АУЦАда окуйбуз. Жаңы Муун академиясына келип калуума негизи себепчи болгон нерсе бул мен олимпиадага катышканым болуп саналат. Себеби акыркы 2 жылда мен тарых предмети боюнча республикалык олимпиаданын жеңүүчүсү болом. Ошондой эле алтын тамган ээси болгондугунан бул жерге мен тандап алган. Кантип мен Жаңы Муун академиясына келип калдым, кантип анын жөнүндө билип калдым. Бул менин өзүм нөмір 2 гимназияны бүтүргөм. Ошол жерде бүткөн байкелер азыркы учурда АУЦАда окуп жатат. Жана ошолордун сунушу боюнча мен Жаңы Муун академиясын караштыргам. Жана Жаңы Муун академиясы бул апрелде башталат, кабыл алуу экзамендери болуп. Биринчи биз документ топтойбуз. Документ топтогондон кийин бизге интервью болот. Жеке-жеке ар бирибизди өзүнчө, ар бирибиздин өзүбүздүн кандай сапаттарыбыз бар, кандай жетишкендиктерибиз бар, эмнеге кызыгабыз, ошол боюнча жана коомго кандай жакшы, пайдалуу жаңы идеяларды алып келе алабыз, ошолор боюнча берилет. Анан үчүнчүдөн бул англис тили боюнча тест болот дагы. Ошол боюнча биз Жаңы Муун академиясына киребиз. Профессорлор абдан жакшы жана алардын өздөрүнүн методдору болот экен. Мисалы, бирөөсү класстык тапшырманы үйдө кылууну берет, сунуштайт. Ал эми үйдө кылчу тапшырманы биз класска келтирип, чогуу талкуулап жана тестте чогуу иштейбиз. Ошол метод мага аябай жакты. Анткени биз өзүбүз окуганда үйрөнгөнбүз жана кайта бул жака университетке келгенден кийин профессор менен кайта талкуулап үйрөнөт экенбиз. Жана алар менторлорду таап беришет да. Ошонусу абдан жакшы деп ойлойм. Анткени ментор Жаңы Муун академиясын бүтүргөн окуучулар бизге жардам беришет. Кантип ошону кайсыл тапшырманы кылыш керек, жана кантип биз ошого жетишсек болот, жана кантип биз Жаңы Муун академиясында жакшы баллар менен бүтсөк деген сунуштарды айтып кетишет. Окууну ийгиликтүү аяктаган бүтүрүүчүлөргө жогорку окуу жайларга тапшырууга, эл аралык долбоорлорго катышууга жардам берилет. Андан сырткары ушул эле окуу жайга тапшырган студенттерге жеңилдиктер каралып, ай сайын стипендия тапшырылат. Ошол жеңилдиктерге ээ болгон академиянын бүтүрүүчүлөрүнүн катарында Атай Султанбеков да бар. Бир жылда биз экзамендерге даярдандык, кыйын күндөрдө болду, күнү даярданып окуп, жана жакшы күндөрдө болду. Бизде ар кандай белгилүү адамдар келип, конок болуп келип, бизге өздөрүнүн опыттарын айтып берип, бөлүшүп кетип аткандары, бизге
стимул мотивация болуп ошентип мен ойлойм бир жылды биз жакшы бүтүрдүк го деп. Вот ошол азыр Жаңымун академиясынын жардамы менен мен АУЦАга кайра эле тапшырдым биринчи курска. И азыр мен ЮСКФ деген программа бар, ошону утуп буюрса 4 жыл бекер окуйм жана мага ай сайын стипендия берип турушат. Эми ушу мен пландарым боюнча ЮСКФ программасы мага буюрса окууну бүтүрөр менен Америкага барып стажировка өтүп келген мүмкүнчүлүктөрдү берет деп ойлойм. Аталган долбоор 1993 негизделсе, 2012 жылдан тарта Жаңымун академиясы аталып өз ишин баштаган. Бул аралыкта 1000ден ашуун бүтүрүүчүнү уясынан учурган. Нурзада Тыналгызы, Данияр Тилебалдиев, ОТРК Чүй, Таңкы Лайф программасы үчүн.